Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Бүгүн Бишкек шаарында өткөн педагогикалык форумдун алкагында жаңы багыттар 12 жылдык билим берүүгө өтүү жана алтын казык программасы билим берүүнүн сапатынын негизги көрсөткүчү урааны менен жаңыланган мамлекеттик билим берүү стандарттары расмий түрдө тааныштырылды. Агартуу министрлигинен билдиришкенде, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова жана ЮНИСЕФтин Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык директору Реджина де Доминичис катышты. Жаңыланган стандарттар бул Кыргызстандын билим берүү тутумундагы окуу программаларын түзүүнүн негизин түзгөн улуттук алкак. Алар ар бир баланын сапаттуу билим алышын камсыздоого багытталып, балдардын заманбап дүйнөдө ийгиликтүү жашоосуна жана өнүгүүсү үчүн зарыл болгон билим, көндүм жана компоненттүүлүктөрдү калыптандырууга багытталган. Жаңы стандарттар мектепке чейинки тарбиядан тартып орто билимге чейинки бардык деңгээлдерди камтыйт жана өлкө боюнча 1,4 миллиондон ашуун балага эсептелген. Аларды ишке ашырууда билим берүү жана илим министрлигине жана Кыргыз Республикасынын билим берүү академиясына техникалык колдоо көрсөткөн ЮНИСЕФтин салымы чоң болду. Билим берүү балдардын келечегин жана бүтүндөй өлкөнүн потенциалын аныктаган фактор. Жаңы билим берүү стандарттары Кыргызстан үчүн адам капиталын өнүктүрүүдөгү стратегиялык инвестиция. Билим берүү системасын эл аралык деңгээлге шайкеш келтирүү менен өлкө баланын укуктары жөнүндө конвенциядагы милдеттемелерин аткарып, жаш муунду инновациялар менен туруктуу өнүгүүгө даярдоодо деп билдирди Реджина де Доминичис. Стандарттарды жаңылоо алтын казык аттуу кеңири камтылган билим берүү реформасынын бир бөлүгү болуп саналат. Бул реформага 12 жылдык билим берүү системасын өтүү, мамлекеттик билим берүү стандарттарын, окуу программаларын, методикаларды жана окуу китептерин жаңыртуу, билим берүү тармагын санариптештирүү, райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн ишин оптималдаштыруу жана мектепке чейинки билим берүүнү кеңейтүү кирет. Ошондой эле ЮНИСЕФ 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн жол картасын түзүүгө, предметтик стандарттарды жаңылоого жана мугалимдердин, ата-энелердин катышуусундагы консультацияларды уюштурууга көмөктөштү. Бул аракеттер бардык балдардын, анын ичинде аярлуу топтордун жана майып балдардын муктаждыктарын эске алган туруктуу жана инклюзивдүү билим берүү системасын түзүүгө багытталган. Кыргызстанда 4 айда кайра иштетүү тармагы 30 миллиард сомдук товар өндүрүп, өсүш 163,5%да түздө. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2024 жылдын январь-апрелинде бул көрсөткүч 23 миллиард 496,8 миллион сомду түзүп, физикалык көлөмдүн индекси 118,1% болгон. Натыйжада 2025 жылы өндүрүш көлөмдөрүнүн олуттуу өсүшү белгиленди. Республиканын кайра иштетүүчү өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндө тамак аш азыктарын, ага кирген суусундуктар жана таймек өндүрүү боюнча ишканалардын үлүшү отчеттук мезгилде 19,6%ды түздү. Айыл чарба министрлиги айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармагын системдүү түрдө өнүктүрүүнү колго алды. Бул багытта министрлик заманбап технологияларды киргизүү, кайра иштетүү ишканаларын модернизациялоо жана жаңы өндүрүш объекттерин ачуу аркылуу продукциянын кошумча наркын жогорулатууга, ошондой эле ички жана тышкы рыноктарда атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга басым жасап келет. Мындан тышкары фермерлерди колдоо, логистика жана инфраструктураны өнүктүрүү аркылуу айыл чарба өндүрүмүн үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында бир катар финансылык программалар ишке ашырылууда. Кыргызстанда профилактикалык кызматтарды каржылоого олуттуу түрдө көбөйтүлөт, деди Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев. Өзгөн аймактар аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна барган учурда ведомстводон маалымдашкандай, министр оорукананын ишмердүүлүгү менен таанышып, дарыгерлер менен жолукту. Борбордун башкы дарыгери Гүлзиета Бекова мекеменин иши жөнүндө маалымат берип, өзгөчө калкты таза ичүүчү суу менен камсыздоо жана жугуштуу оорулардын жайылышынын төмөн деңгээли боюнча жетишкендиктерди белгиледи. Ошону менен бирге ал айрым көйгөйлөрдү айтып өттү. Квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги жана учурдагы лабораториялык имараттын эскиргендигине байланыштуу жаңы имарат куруу зарылдыгы бар экенин белгиледи. Гүлзиета Бекова жергиликтүү тургундар жана активисттер тарабынан түшкөн кайрылуулар боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу маалымат берди. Ал айрыкча коомдук жайларда мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөрдү сатуу фактылары аныкталганын жана гепатит оорусунун жайылышын алдын алуу үчүн
Укук коргоо органдары менен биргеликте лицензиясы жок стоматологиялык жана башка жеке медициналык борборлордун ишин токтотуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Эркин Чечебаев борбордун жарандык активисттери менен биргеликте калктын саламаттыгын жакшыртууга багытталган аракеттерин жогору баалады. Ошондой эле ал жаңы лабораториялык имарат куруу долбоорун колдоп, аны ишке ашырууга көмөктөшөөрүн убада кылды. Министр белгилегендей, профилактикалык кызматтар көп жылдан бери жетишсиз каржыланып келгендиктен бул тармакта айлык маянылар төмөн жана кадрлар жетишсиз. Анын айтымында 2026 жылдан тарта профилактикалык кызматтарды каржылоого олуттуу түрдө көбөйтүлөт деди. Тоолуу канал форпосту суу белеген алдык баңгизатка каршы операциясынын алдын ала жыйынтыктары чыгарылды. Эл аралык координациялык штабтын ишине жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилеринин координациялык кеңешинин катчысы, Россиянын ички иштер министринин баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча башкы башкармаларынын башчысынын орун басары Борис Яковченко, Беларустун, Казакстандын жана Кыргызстандын баңгизатка каршы ведомстволорунун жетекчилери катышты. Бул алкактагы иштер үстүздөгү жылдын 18-23 майында ЖККга мүчө мамлекеттердин аймагында өткөрүлгөн. Максаты ЖККнун жоопкерчилик зонасына баңгизаттардын келүү каналдарын жабуу, эл аралык трансұлттук банги топторун нейтралдаштыруу, жашыруун банги өндүрүшүн жоюу, ошондой эле банги бизнесинин экономикалык негиздерин бузуу каралган. Бүгүнкү жыйынга катышкан Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдеев жолугушуунун катышуучуларына кайрылып, аймактагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында кызматташтыкты бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Операцияга 17 миңден ашуун кызматкер тартылган. Биргелешкен чаралардын натыйжасында 636 банги кылмышы, анын ичинде 13 контрабандалык факт аныкталган. 103 банги топторунун бети ачылган. Баңгизаттарды адалдоонун 4 фактысы катталып, 47 укук бузуу аныкталган. Банги кылмыштары үчүн 405 адам кармалды. Кыргыз Республикасынын бардык аймагында ушул атайын иш-чаралар баңгизаттарга каршы күрөшүү багымында иш-чаралар өткөрүлдү. Көбүнчө Бишкек жана Чүй облусунда иш-чаралар өткөрүлүп, жыйынтыгында бир топ адамдар кармалды. Баңгизаттар мыйзам жүгүртүүгө каршы, баңгизаттар мыйзам жүгүртүүгө байланышкан кылмыштарды жасады. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Өлкөдө 9 айдан 7 жашка чейинки курактагы балдарды кызылча жана кызамыкка каршы кошумча эмдөө кампаниясы вирус эң активдүү жайылган аймактарда Бишкек, Ош шаарларында, Ош жана Чүй облустарында улантылууда. Мындан тышкары бардык курактагы байланыштагы адамдар 72 сааттын ичинде ыкчам түрдө эмдөөдөн өтүшөт. Кызылай коому Ош облусунда кызамыктын алдын алууга багытталган иш-чараны өткөрдү. Ооруларга каршы бул эмдөө эң негизги биздин курал десек болот. Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап айыл аймагында мектеп окуучулары үчүн атайын иш-чара уюштурулду. Номер 5 Ленин орто мектебинде аймактын жашоочуларына, анын ичинде мектеп окуучуларына жугуштуу оорулар эмдөө тууралуу маалымат жеткирүү үчүн багытталган иш-чара болду. Бүгүнкү иш-чара ушул кызамык оорусуна карата элдердин арасында мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Азыркы учурда биз Өзгөн району Куршап айыл өкмөтүнүн Ленин мектебинде турабыз. Бул ушул мектепте ушул окуучулардын арасына кызамыктын алдын алуу жана ага карата биринчи жардамдар же ошонун белгилерин кантип таанып билиш керек. Ошол боюнча окуучулардын арасына, мугалимдердин арасына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Иш-чаранын максаты калк арасында кызамык оорусу тууралуу маалыматтуулукту жогорулатуу, ал үчүн эмдөө алуунун зарылдыгы боюнча кеңири маалыматтар берилди. Бүгүн улуттук кызыл ай коомунун Оштогу өкүлчүлүгүнөн бизде ошо волонтерлор балдары келишип мероприятие өткөрүп берип атышат. Булардан келген волонтерлор биринчи өздөрү лекция окуп беришти, балдарга маалымат беришти. Ар бир оору жөнүндө, ар кимдин прививкасы боюнча маалымат беришти. И анын аркасынан сразу эле суроо беришип, балдардан жооп алып атышат. Туура жооп берген балдарга белектерин тапшырып атышат. Иш-чарада окуучуларга, мугалимдерге жана ата-энелерге илдеттин алдын алуу, коргонуу жана оорунун алгачкы белгилери боюнча маалыматтарды айтышты. Суроо жооп викториналар өткөрүлдү. Туура жооп бергендерге баалуу белектер ыйгарылды. Бүгүн вакцина жөнүндө маалымат алдык. Вакцинадан канча жаштан өзү алыш керек экен, анан неге алыш керек экен, көбүнчө вакциналар өзү мындай кызылчалар селада
пайда болгондон вакциналат экен. Бүгүн бул иш-чарада биз көптөгөн ооруларды жана ал оорулардан кантип айыгабыз ошол жөнүндө уктук, түшүндүк. Биз да мындай вакциналарды алганбыз, кичинелерибизде дагы. Бүгүн кызамык, туберкулез, гепатит жөнүндө суроолорду берип, жана жооп берип айтып беришти. Кызык болду, жакшы иш-чара өттү. Республикада кызамык оорусуна байланыштуу абал курч бойдон калууда экендигин дарыгерлер айтып келишет. Оорунун негизги өсүшү Бишкек шаарында байкалып, 1291 учур катталган жана бул жалпы көрсөткүчтүн 62%-ын түзөт. Балдар арасында кызамыкка жана кызылчага каршы пландуу эмдөөдөн баш тарткандардын санынын көптүгү оорулардын көбөйүшүнүн негизги себеби бойдон калууда деп белгилешүүдө. Бул кызамыктын деги эле эмдөө боюнча маалымат дайыма эле жүргүзүлүп келет. Бүгүн мына Ленин 5 мектебине келип калдык, Куршап зонасына. Биз эмне үчүн окуучулар арасында мындай иш-чараларды өткөргөнүбүз себеби булар эсинде калат, алган маалыматы, өздөрү катышкан ушул суроо жоопторго жана көрдүңүздөр, суроо жооптор болду. Ошолорго өздөрү катышкандыгы дагы өтө маанилүү да. Ошол суроо жооптордун бүт нерселери эсинде калат. Ушундай эле иш-чаралар облустун башка аймактарында да өтүүдө. Жугуштуу оорулардын алдын алууга багытталып өткөрүлүп жаткан сынактар жыйынтыктарга жергиликтүү калк да тартылууда. Башкы максат аймактарда калк арасында кызамык оорусу эмдөө тууралуу маалымдуулукту жогорулатуу. Тиешелүү адистердин өз кезегинде жүргүзгөн иштери оорунун алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу. 22 апрелде Бишкекте ИСК аталышындагы кикбоксинг федерациясы жаңы түптөлүп жаткандыгына байланыштуу өзүн тааныштыруу иш-чарасын өткөрдү. Аталган иш-чарага федерациянын мүчөлөрү катышып, алдыдагы иш тартиби жана жумуштары тууралуу пикир алмашты. Кыргыз Республикасынын кикбоксинг ИСК федерациясы өлкөдө кикбоксингти жайылтуу жана таланттуу спортчуларды өнүктүрүү максатында негизделген. Анда тажрыйбалуулукту өстүрүү жана эл аралык аренада жогорку натыйжаларга жетишүү үчүн шарттарды түзүү каралууда. 22 апрелде Бишкекте ИСК аталышындагы кикбоксинг федерациясы жаңы түптөлүп жаткандыгына байланыштуу өзүн тааныштыруу иш-чарасын өткөрдү. Аталган иш-чарага федерациянын мүчөлөрү катышып, алдыдагы иш тартиби жана жумуштары тууралуу пикир алмашышты. Кыргыз Республикасынын кикбоксинг ИСК федерациясы өлкөдө кикбоксингти жайылтуу жана таланттуу спортчуларды өнүктүрүү максатында негизделген. Федерация профессионалдык өсүү жана эл аралык аренада жогорку натыйжаларга жетишүү үчүн шарттарды түзүүгө умтулууда. Алдыда эми чоң семинарларды өткөрмөй, чоң соревнованиялар бар. Астыда азыр биринчи эле турнир бул ачылып бүтөрү менен эле биринчи биздин максатыбыз биздин Кыргызстандын Бермети деген, Ысык-Көл, Жемчужина Кыргызстана деген эл аралык мелдештер болот. Ошонун ичинде Падигида ИСК турнирибиз өтөт. Андан тышкары бизге бул организацияны Кыргызстанга Америкадан сунушталды. Алар бизге уже чакыруу кат берип атат. Чемпионат мирага быйыл Австралияда октябрда өтөт. Андан кийин открытый международный турнир, как чемпионат мира сыяктуу фестиваль болуп өтөт. Американын өзүндө, Флоридада, Орландода. Бирок регламентте бизде быйыл андай пландар жок болчу. Ошого бир аракет кылып көрөбүз, барганы балдарыбызды алып, убактыбыз болуп, мүмкүнчүлүгүбүз болуп, анан каражатыбыз жетип калса, анда аракет кылабыз. ИСК уюму алгач эл аралык спорттук карате ассоциациясы катары негизделген. Кийин эл аралык спорттук кикбоксинг ассоциациясы катары дүйнөлүк деңгээлге таанылган. 1986 жылдан бери ИСК профессионалдуулук жана эрежени сактоо боюнча болуп көрбөгөндөй стандартты белгилеп, жөнгө салуучу орган катары кызмат кылып келет. Асель Сүйөркул кызы, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Ош шаарында Open Osh фестивалинин жумалыгы өттү. Кол өнөрчүлөр, мода көргөзмөсү, көркөм зоналар жана башка көптөгөн иш-чаралар камтыган фестиваль Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде көрүүчүлөрдү чогултту. Иш-чарада атамекендик өндүрүш, уус чеберлердин колунан жасалган буюмдардын жарманкеси орун алды.
Ош шаарындагы Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинде Open Osh аталышындагы фестивалынын жумалыгы өттү. Кол өнөрчүлүк, зер буюмдар, кийим-кече, аксессуарлар же кол өнөрчүлүк менен жасалган ар кандай сулуулук мунун баары бир аянтчада атайын уюштурулган жарманкеде орун алды. Ага Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынан келген кол өнөрчүлөр, уус чеберлер катышты. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул биздин сумкаларыбыз, биздин продукциялар. Көрсөңүздөр бул курактан жасалган. Бунун негизги биздин проекттин максаты безотходное производство. То есть бул цехтерден же башка кийим тигүүчү жайлардан ашып калган кыркындылар менен биз жаңыча продукция чыгарганы аракет кылып жатабыз азыр. Ошондой эле курак менен аралаштырып чыгарып атабыз да. Эски нерсени жаңы нерсе менен аралаштырып сатыкка чыгарып жатабыз. Биздин ошол негизги долбоордун максаты дагы экологияга зыян тийгизбеш үчүн ошол азыркы цехте өртөлүп жаткан кыркынды материалдарды өртөбөш үчүн жакшы идея бизге алып келди. Ошону биз азыр пайдаланып, окуп, бүгүн ар кандай ярмаркаларга, фестивалдарга катышып жатабыз. Долбоордо жоктон бар нерсе чыгаруу биздин немеде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери болобуз. Ошолордон биз курак жасайбыз, баягы кыркынды материалдардан. Ошо арасында сайма сайгандардан бар, ручной кол менен. Ар кандай телефон салгыч, мына окшогон керектүү адамга керектүү нерселерди жасап жатабыз. Ар ярмаркаларга алып барып сатууга аракет кылып жатабыз ушулардан. Open Osh Fest бул жөн гана жарманка эмес, бул региондун бардык аймактарынан келген конокторду чогулта турган чоң маданий жумалыктын бир бөлүгү болду. Фестиваль өз ичине көптөгөн маанилүү иш-чараларды камтып, чоң максаттарды койду. Бул жерде өзүңүздөр көрүп жаткандай жарманкелер, усталардын, кол өнөрчүлөрдүн, чеберлердин жарманкелери, кооз буюмдары, зер буюмдар, кол өнөрчүлүктүн буюмдары болуп атат. Бул жакта карасаңыздар фудкорт, биздин Ош шаарынын белгилүү кондитерлери, кулинарлары өздөрүнүн жасаган шириндиктерин, даамдарын алып келишти. Ал эми музейдин ичинде Ырыспай Төлөнов агайыбыздын, сүрөтчү агайыбыздын сонун көргөзмөсүнүн бет ачары болду. Ал көргөзмөдө ушул кыргыздын тоолору, көлдөрү, дарыялардан жасалган сонун выставка болду. Анан балдар үчүн атайын балдар аянтчасы уюшулду. Мындай столдун үстүндө ойной турган оюндар, аквагрим, бетке сүрөт тартуу, китеп окуу мындай аянтчасы, полкалар менен. Анан ошондой эле атайын балдар үчүн куурчак театры артисттери чакырылып, сонун представление, спектакль болуп жатат. Искусство, кол өнөрчүлүк, музыка жана даамдардын жарманкесинен сырткары фестивалда белгилүү сүрөтчү Ырыспай Төлөновдун көргөзмөсү да өттү. Ошол фестивалда ошол көргөзмө болуп атат. Көргөзмөдөн тышкары ошол башка музей көрүүчүлөрүн тартуу максатында биз мастер-класстарды өткөрдүк. Мына азыр болсо спектакль жүрүп атат. Көптөгөн партнерлорду чакырып, ошолор менен таанышып, биргеликте ушундай бир нече иш-чараларды өзүбүздүн Ош тургундарыбызга өткөрүп жатабыз. Буюрса жакшы болот деп ишенем. Негизи ошо музей өзү бүт көрүүчүлөр үчүн ачык. Анан бүгүнкү учурда дагы ошо инклюзивдүү музей деп дагы биз ошо интерактив деген мастер-класс кылдык. Ал мастер-класста пластилин менен иштөө, ага ошо өзгөчө балдарды чакырып, ошолордун катышуусунда биз пластилин менен иштөө мастер-классын өткөрдүк. Анын баягы эмеси жыйынтыгы чыга элек. Буюрса ошо балдардын эмесин көргөзмөсүн көрөбүз, кандай жасашканы жакшы болот деп ишенем. Бул аянтчага балдар менен чогуу болуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Анткени бул күнү окуу аянты, китептер менен жомоктор бар жайлуу атайын бурч, бетти бою интерактивдүү живопись, куурчак шоу, сыйкырдуу театралдык окуялар орун алды. Бүгүнкү музей бул активдүү бир элди чакыра турган, элди үндөй турган, тарбиялай турган бир жакшынакай көркөм мындай площадка деп айтып атабыз да. Ошон үчүн бул музей ошондой жакшы демилге менен чыгып, анан ошону
реализация кылып аткан музейлердин бири болуп атат. Бул жерде ар дайым бир эле мына замандаштар сүрөттү көрбөйт, чыгармаларды көрбөйт. Сөзсүз башка да бир жакшынакай мына азыркы заманбап болгон жашоого ылайык жаштарды өзүнө кызыктыра турган бир жакшынакай жер болуп калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө канча бул жерде көп нерселер кирип атат да. Бир эле биздин белгилүү сүрөтчүбүз Ырысбай Төлөнөвдүн көргөзмөсү ачылган. Андан тышкары мына жерде кол өнөрчүлөрүнүн жарманкеси турат. Профессионал сүрөтчүлөр, музыканттар. Open Osh долбоору Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын эмилгеси менен Аялдардын Тынчтык банкы, Коомдук фонду жана Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук музейи тарабынан ишке ашырылууда. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Ош шаарында кыз келиндер арасында күрөш боюнча Ош шаарынын ачык биринчилиги өттү. Иш чаранын салтанаттуу ачылыш аземине Ош шаарынын мэринин орун басары Салтанат Аманова, шаардык кеңештин депутаттары, спортчулар жана күйөрмандар катышты. Мелдешке өзгөчө конок катары дүйнөнүн 3 жолку жана Азиянын 6 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун, Олимпиада оюндарынын күмүш жана коло байгелеринин ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт шебери, даңк жана манас ордендеринин ээси, Кыргыз күрөш федерациясынын кыз келиндер күрөшү боюнча вице-президенти Айсылуу Тыныбекова келип, катышуучуларга дем берип, ийгилик каалады. Энелер күнүнө карата кыз келиндер күрөшү боюнча Ош шаардын ачык биринчилиги өттү. Эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 3 жолку жана Азиянын 6 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун ошондой эле ар кандай эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, Олимпиада оюндарынын күмүш жана коло байге ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери, Кыргыз Республикасынын даңк жана манас ордендеринин ээси Айсылуу Тыныбекова кадырлуу конок болуп келип, күрөш менен машыккан кыздарга мотивация берди. Саламатсыздарбы? Албетте аябагандай чоң салым болуп жатат. Мен ойлойм бүгүн Ош жергесинде, Ош шаарында деги эле чоң майрам болуп атат. Анткени биринчи жолу ушул аялдар күрөшүнүн арасында, жаштар арасында мелдеш өтүп жатат. Бул мелдеште өзүңүздөр көргөндөй Өзбекстан өлкөсүнүн 4-5 аймагынан дагы спортчулар келишиптир. Аябагандай мен сүйүнүчүмө чек жок. Анткени ушул бул жактан да баса белгилеп кетким келет. Мен менен биргеликте кошо күрөшүп жүргөн Мама Расул кызы Алтынай деген спортчу кызыбыз 6 ай мурун жаңы тренер болуп, Ош шаарында кыздарды алып баштадым дегенде аябагандай сүйүндүм. Анткени ар бир эле адам келип кыздар менен иштей бербейт. Биздин аялдар курама командасында машыктыруучулар чындыгында жетишсиз. Аябагандай сүйүндүм. Ушу машыктыруучу болуп иштеп баштады дегенде азыр болсо ушул биздин дагы федерациянын Оштун өкүлү дагы Гүлназ эжекебиз дагы өзү дагы мындайча айтканда күрөшчү болуп кетти. Күрөштү билип калдым дейт, айырмалап калдым дейт. Мага аябагандай сүйүндүрөт. Спортту колдоп, спортту айрыкча ушул аялдар кыздарга, айымдарга колдоо көрсөтүп атканына аябагандай сүйүнүп атам. Ушу бүгүнкү жалпы эле уюштуруучу топко, биздин мэрияга, спорттун өкүлдөрүнө, ар бир инсанга терең ыраазычылык билдирем. Бул биринчилик кыз келиндер күрөшү боюнча Ош шаарында өткөрүлүп жаткан эң алгачкы мелдеш болуп саналат. Белгилей кетсек, быйыл Ош шаарында спорт тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Аталган иш чараны өткөрүү энелер күнүнүн алкагында уюштурулуп жатат. Ошондой эле президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин акыркы жолу чыккан указдары 3 указдын иш жүзүнө ашыруу максатында уюштуруп жатат. Бул Кыргыз жыраны жарлыгы, ошондой эле уңгу жолу доктринасын ишке ашыруу максатында дагы уюштурулуп жатат. Кыз келиндер күрөшүн акыркы мезгилде ушул түштүк тарапта көтөрүү, атайын спорт мектебин түзүү жана атайын программага киргизип, расмий түрдө
системалуу өнүктүрүүгө ушул жылы биз атайын планга койдук. Бүгүн ушул иш-чара кандай өтөт, жыйынтыгын көрөбүз. Эгерде жыйынтык жакшы боло турган болсо, сөзсүз түрдө мына келе жаткан жылга атайын спорт мектебин түзүп, атайын бир багыт катары өнүктүрүүгө ушул шаардык кеңеш менен биргеликте аракет кылабыз. Бүгүнкү иш-чарага Кыргызстандын 7 дубанынан, 2 шаарынан жана Өзбекстандын 6 аймагынан 350дөн ашуун катышуучулар келишти. Баягы намыска бекем болот. Буга биринчи себепкер ушу Айсулуу Тыныбекова болду, ушундай болобуз, Мерим Жуманазарова болду. Ушулардын ушундай кыздар болобуз деп туруп бир жакшы мотивация берип, кыздарды аябай өзүбүзгө чакырдык элек. 15 кыздан ушу 6 айдын ичинде 150 кыз болду. Демек өсүш бар. Мотивация аябай сонун болуп жатат. Бишкекте ушу 2 жолку немеге башты, 2-нчи орундарды, 3-нчү орундарга жетиштик. Бул дагы аябай чоң жетишкендиктен кыздарда бир эле бизде тренер ушу кыздардан Алтынай. Алтынайга ушу дең күч берсин деп эле отурам. Ага поддержка кылып, биз эле мен эмес, мэрия бүт ушу оштогу аялдардагы мен өзүм мындай жамааттарды айтып кеттим, поддержка кылайлы кыздарга депчи. Ошол себептен биздин кыздар азыр сон мотивация алып туруп кетишти да алдыга карай. Мындан ары дагы мен ойлойм, бул жөн калбайт, бул ошто биринчилик болуп атат. Кийинкиде Азия чемпионаттарында, мирде көрө турган болойлу. Мен ошону каалайм. Благодаря поддержке главы нашего государства Мамлекеттин колдоосу менен учурда кыз-келиндер күрөшү аймактарда да өнүгүүдө. Албетте бул жакшы саамалыктарды байкап жана өзүбүз көп болуп турганыбыз бизди да кубандырат. Ошто буга чейин спорттун бул түрү менен машыккандар аз болчу, бирок Алтынайдын демилгеси менен кыз-келиндердин күрөшү өнүгүп баштады. Буга далил катары учурда машыгып жаткан жаш өспүрүм кыздарды айтсак болот. Ошондой эле бүгүнкү кыз-келиндер күрөшү боюнча Ош шаарынын ачык биринчилигин да айтууга болот. Даже с Узбекистана уже гости приехали. Иш-чарага катышканда спорттун бул түрү өнүгүп жаткандыгын белгилеп өтүштү. Аймактарда кыз-келиндер күрөшүнүн өнүгүшү спорттун бул түрүн жаңы баскычка чыгарат деген ишенимдерин билдиришти. Толугу менен киришип, биринчи 5 кыз келди, андан кийин 10 кыз болду. Анан Айсулуу Тыныбекова бизди Бишкекке ушундай конференцияга чакырып, ошол жактан мага аябай дем, күч, шык берди, стимул болду. Давай Ош шаарында кыз-келиндерди өнүктүргүлө, мен болгон күч аракетимди жумшайм, турнир өткөргүлө мен барып берем деп аябай мага бана дух берди да. Ошондон кийин мен Instagram баракчамда дагы бардык жактан жарыялап атып, кыз-келиндер күрөшүн Ош шаарында курама команданы топтоп алдым десем болот. Азыркы учурда окуучу кыздарым аябай көп. Бардыгы менен сыймыктанам, мактанам. Ар бир отурган жерде мен кыздарым менен мен кыздарым ушундай ийгиликтерге жетишип атат. Аз убакта болсо ушундай болуп атат. Мен кыздарым олимпийский чемпион болот деп мындай максат кылып, мындай сыйынып атам чындыгында. Бүгүнкү иш-чарага Кыргызстандын 7 дубанынан, Бишкек жана Ош шаарларынан, ошондой эле Өзбекстандын 6 аймагынан 350дөн ашуун катышуучулар келип өздөрүнүн күчүн сынашты. Иш-чаранын соңунда сыйлоо аземи болуп, жеңүүчүлөр диплом жана баалуу белектер менен сыйланышты. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Бул апта калган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Азия ТВ KG сайтынан, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып, ой пикир калтырып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Эми эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.